Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго жана кыргыз элине Россия Федерациясынын Ульяновск облусунда болгон жол кырсыгында Кыргыз Республикасынын жарандарынын каза болгондугуна байланыштуу көңүл айтты. Бул тууралуу Казакстандын президентинин расмий сайтында жазылат. Өлкө башчысы Телеграмда каза болгон жарандардын үй бүлөлөрүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айткан. Шанхай кызматташтык уюмунун башкы катчысы Жан Мин Ульяновск облусунда 14 кыргызстандыктын өмүрүн алган кырсыкка байланыштуу кыргыз элине көңүл айтты. Бул тууралуу ШКУнун расмий сайтында маалымдалат. Тилектештиктин жана колдоонун белгиси катары 23 августта ШКУ имаратынын алдындагы мүчө мамлекеттердин туулары ылдый түшүрүлдү. Кыргыз элинин кайгысын тең бөлүшөбүз деп айтылат маалыматта. Белгилей кетсек, 21 августта Россиянын Ульяновск облусунда 14 кыргызстандыктын өмүрүн алган үрөө учурган жол кырсыгы катталган. Андан тышкары Кыргызстандын 3 жараны жараат алып ооруканага түшкөн. Учурда экөө жалпы палатага которулса, бирөө реанимацияда жатат. Кыргызстан бүгүн автокырсыкка байланыштуу аза күтүүдө. Россиянын Ульяновск облусунда 16 адамдын, анын ичинде 14 кыргызстандыктын өмүрүн алган жол кырсыгынын күнөөкөрү жүк ташуучунун айдоочусу болгон. Бул тууралуу Ульяновск облусунун губернатору Алексей Русхикке шилтеме менен россиялык жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыкты. Белгиленгендей, Ульяновск облусундагы ири жол кырсыгына себепкер болгон жүк ташуучунун айдоочусунун жүрөк оорусу кармап калган. Губернатордун айтымында фуранын айдоочусу жол кырсыгына чейин эле каза болгон. Билимдүү улут гана өлкөнүн өнүгүүсүнүн чыныгы локомотиви боло алат. Бул туурасында Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өлкөнүн билим берүү кызматкерлеринин, билим берүү тутумунун жетекчилеринин республикалык педагогикалык кеңешмесинде сүйлөгөн сөзүндө билдирди. Министрлер кабинетинин башчысы сөзүнүн алдында бүгүн Россия Федерациясында мекендештерибиздин жол кырсыгынан каза болгондугуна байланыштуу аза күтүү күнү деп жарыяланганына токтолду. Ал каза болгондордун жакындарына жана туугандарына терең кайгыруу менен көңүл айтты. Акылбек Жапаров кошумчалагандай, туруктуулук бул биздин муун үчүн колдо болгон бардык ресурстарды аяр сактап, кийинки муундарга жеткирүү менен мамлекеттин жана коомдун өнүгүүсү. Ал эми билим алуу, жаңы билимдерге ээ болуп, жаңы иш-аракеттерди жана ой жүгүртүү ыкмаларын үйрөнүүгө жана жашоого мүмкүнчүлүк берет. Ал азыркы кезде бүткүл дүйнө жүзү, анын ичинде биздин өлкө туш болуп жаткан чакырыктарга жооп берүүгө мүмкүндүк берет. Ал коомдогу тынчтыктын жана туруктуулуктун, экономикалык өнүгүүнүн жана жаратылышты коргоонун негизи болуп саналат. Билимдүү улут гана өлкөнүн өнүгүүсүнүн чыныгы локомотиви боло алат. Бирок коомдо балдарга жана өспүрүмдөргө карата зордук зомбулуктар орун алса, бул мүмкүн эмес болуп калат. Анын үстүнө балдарга карата зордук зомбулуктун статистикасы тилекке каршы өсүп жатат, деди ал. Министрлер кабинетинин башчысы белгилегендей, жакында эле Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, анын ичинде Кылмыш жаза кодексине жана мунапыс берүүнүн негиздери жана аны колдонуунун тартиби жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол коюлду. Эми балага каршы кылмыш жасаган бир дагы кылмышкер жазадан качып кутула албайт. Эскирүү мөөнөтү өткөнүнө карабастан психикалык жактан ооруса дагы шарттуу түрдө эркиндикке чыга албайт. Мунапыс ала албайт. Баарыбыз жалпы коомчулук, ата-энелер, мугалимдер жана социалдык кызматкерлер, дарыгерлер жана психологдор, милиционерлер, судьялар, адвокаттар, укук коргоочулар үчүн эң негизгиси дароо коңгуроо кагып, зордук зомбулуктун бир дагы фактысын көз жазымда калтырбастан дароо жооп кайтарып, мындай учурларды түп тамыры менен аябасыз жок кылууга жана болтурбоого аракет кылуу керек, деди Акылбек Жапаров. Үстү жүздөгү жылдын биринчи жарым жылдыгында республиканын чек арасын жарандык өлкөлөрү боюнча кесип өткөн чет өлкөлүк жарандардын саны 2,6 миллионду түзгөн. Бул былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу дээрлик 2 эсеге көп болгондугун Улуттук статистика комитети билдирет. Статком чек ара кызматынын маалыматына таянып билдиргендей, ошол эле учурда КМШ өлкөлөрүнүн жарандарынын чек араны кесип өтүүлөрүнүн үлүшүнө 97% же 2,5 миллиону туура келди. Алардын эң көп саны Өзбекстандын, Казакстандын жана Россиянын жарандарынын ичинде катталды. Ал эми КМШдан тышкары өлкөлөрдөн келген чет элдик жарандардын саны 74 миңден ашты жана өткөн жылдын биринчи жарым жылдыгына салыштырмалуу 1,8 эсеге өстү. Чек араны кесип өтүүлөрдүн басымдуу бөлүгү Түркия, Германия, АКШ, Индия, Кытай, Монголия жана Сауд Арабиянын жарандарына туура келди. 2022 жылдын 1-июлуна карата республиканын аймактарында туризм чөйрөсү менен байланышкан экономикалык ишмердиктерди ишке ашырган 10 миңден ашык чарба жүргүзүү субъекттер катталды. Катталган чарба жүргүзүү субъекттердин жалпы санынын 87%дан ашыгы жеке ишкерлик менен алектенишет. 2022 жылдын январь-июнунда туризм чөйрөсүндө түзүлгөн кошумча дүң нарк алдын ала баалоо боюнча 10 миллиард сомдон ашыгыраак же ИДПга карата 3,1% түздү.
Батырова Гүлнара Марешовна саламаттык сактоо министринин милдетин аткаруучу болуп тайындалды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан кабарлашты. Маалыматка ылайык, тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгон. Саламаттык сактоо министринин кызмат ордуна тайындоо үчүн Гүлнара Батырованын талапкерлиги жогорку кеңешке макулдашуу үчүн киргизилет деп айтылат маалыматта. Маймыл чечеги Америка Кошмо Штаттарынын бардык 50 штатында катталды. Бул тууралуу ТАСС агенттиги жазды. Жалпысынан өлкөдө 15433 учур аныкталган. Оору акыркы болуп, Вайоминг штатында катталды. Маймыл чечегинин биринчи учуру Вайоминг штатынын Ларами округунун тургунунан катталган. Вирусту жуктургандардын саны боюнча биринчи орунда Нью-Йорк жана Калифорния штаттары турат. Нью-Йорк штатында 2910 адамдан, ал эми Калифорния штатында 2663 адамдан аныкталган. Ошол эле учурда 10 штатта инфекция жуктургандардын саны 10дон ашпайт деп айтылат маалыматта. Александр Логинов ЮНЕСКОнун жаш чыгармачыл клубунун өкүлү. Өсүмдүктөрдүн өсүүсүнө байкоо жүргүзүүчү жабдууну ойлоп тапкан. Анын жардамы менен алардын түшүмдүүлүгүн көбөйтүүгө болот. Бул табылгас үчүн жаш ойлоп табуучу жер биздин жалпыбыздын үйүбүз аттуу номинацияда байгелүү орунду багындырган. Мой прибор бул жабдуунун жардамы менен өсүмдүктөрдүн жаңы түрлөрүн алып чыгууга мүмкүнчүлүк болот. Өлкөнүн экономикасын көтөрүүгө да жардамы тиет деп ойлойм. Экономика Кыргызстана. Өлкөдө күн сайын жаш ойлоп табуучулардын саны өсүүдө. Алар көпчүлүк учурда күндөлүк жашоо турмушта колдонуудан чыккан буюм тайымдардан жаңы нерселерди жасашат. Алардын илимий иштерин, жаңы технологияларын айыл чарбасында, медицинада жана жол курулушунда колдонсо болчудай. Интеллектуалдык менчик жана инновациялык мамлекеттик агенттиги Кыргыз патент тарабынан Евразия патенттик уюму менен кызматташтыкты өтүп жаткан иш-чара чоң максаттарды камтыйт. Наше мероприятие проводится для того, чтобы показать. Биздин иш-чаралар заманбап акыркы технологияларды дүйнөгө таанытууга багытталган. Акыркы ойлоп табуучулардын бардык өлкөлөргө жеткиликтүү болуш керек. Алар бир гана борборлордо, илимий чөйрөдө эле эмес, аймактарда да көзгө көрүнүп, коомчулукка жетип туруусу зарыл. В центрах наших стран, но и в регионах. Аймактар демекчи, Кыргыз патенттин жетекчилиги ойлоп табуучулардын саны 2600дөн ашуун болсо, алар бардык тармактарды камтыйт дейт. Кыргызстандын анын ичинде жарандардын потенциалы көптөгөн өлкөлөргө салыштырмалуу ойлоп табууларга жаңылыктарды киргизүү жагына өтө жакын келет. Бүгүн Кыргызстанда ойлоп табуучулардын саны 2600дөн ашуунда. Бул ошол медицина тармагында, бул ошол жанагы баягы энергияны үнөмдөө тармагында, ошондой эле баягы сууларды бүгүнкү күндө насос менен чыгарып атабызбы, ошол бийиктиктерге, ошол тармактарда катталган, патент алган биздин ойлоп табуучуларыбыз бар да. Эми мына көрүп атасыздар, биз көтөрүп жүргөн жөнөкөй эле телефондор, же күнүмдүк колдонулган мындай бир биз таң калтырган буюмдар ошол бир адам тарабынан жасалып атат да, инсан тарабынан жасалып атат. Ошол нерселер биздин Кыргызстанда дагы жасала турган күндөр алыс эмес деп ойлойбуз да. Ал үчүн биз туура багыт берип мектептен туура ошо ойлоп табуучулукка шыктандырып, үйрөтүп, стимул, ушу балдарды стартап кылып, Кыргыз патент тарабынан мына жакында дагы биз 30 чакты стартап уюштуралы деп атабыз. Ошо биздин өзүңүздөр белгилүү болгондой мамлекеттик инновациялык борборубуз бар. Ошонун базасында биз ушундай бүгүнкү күндө бюджетин карап атабыз. Ошондой бир жаштарыбызды колдоо иретинде, ошо мектеп ойлоп табуучуларын колдоо иретинде ушундай стартаптарды берели деп атабыз. Кыргызстанда ойлоп табууга, бир нерсени жаратууга, жаңылыктарды киргизүүгө жарандар өтө дилгер жана ышкыбоз келишет делет. Андыктан ойлоп табуучулар менен иш алып барууда эң оолу алардын эмгектерин кабыл алып, документ иштерине өзгөчө маани берүү зарыл болууда. Эми эки түрдө берилип атат да, кагаз түрүндө дагы, электрондук форматта дагы. Но келечек негизинен бул келечекти айтпадым, дагы бардыгы электрондук форматта өтөт. Бул эми эмнеге пайда берет? Бул деген убакыт утат. Экинчиден ошол өтүмө бергениңдерге дагы Кыргыз патент мекеме дагы жеңилдик берсе, тикенен түрдө мамиле катнаш жок. Өтүм берүүчү менен себеби жана коррупция деген сөз болот, сөз жок болот деген сөз да. Учурда 40 райондон 40 инновациялык долбоор күтүлүүдө. Анткени региондорго көңүл бурулуп, ойлоп табуучулардын жаңы эмгектери дүйнөлүк аренага чейин жетүүсүнө көмөктөшүү менен шарт түзүү каралууда. Гүлжан Ажиматова, Бектур Калыбек уулу, Ош шаары.